Кудай эмнеге түштү, эмнеге ошо бир телону кийди дегенде эң биринчиси табиятты бошоткону келди Кудай. Табияттын бир арам жери калбады, жаратылыштын табияттын бир арам жери калбады, адамзаттын бир адал жери калбады. Арам жери калбагандыктан анан ушу анатомия Жан Кудайдыкы өзгөчө экен дагы. Анан анатомиясы менен 7-9 нан болчок унга колун салганда табият бейишке айланды. Мына чөлдөрдү көлгө айлантат Жан Кудай. Түндүк түштүк муз океанды жоёт. Жергенейет, тарелка формасына өтөт. Табиятта жайдын аптабы, кыштын чилдеси жоюлат. Түрдүү өсүмдүктөр да пайда болот. Баягы мурунку китептерде рай дегенди убада кылган, бейиш дегенди убада кылган Кудай эми жерде көрүнө эле бейишти пайда кылып, адамдардын ошо өскөнүн орду барын, эмгеги барын, ошо мурунку пайгамбарларбы, сакабаларбы, баатырларбы, эл үчүн кызмат кылгандарбы, такыбаларбы, ошол жандар ааламда болуп турган азыр адамдарды кийет дагы, тирүүлөй тирилип, тирилди ал жан кийди. Кудай тирилип атпайбы мурун? Энергия болуп турган болсо, азыр адамды тирүү кийди да, тирилди, Кудай тирилди. Эми ошондой жандар кийет. Пророкторбу, Адам атабы, Энеби, ошолор эми 30% адам гана калат дагы, жерде бейиш орноп, жерде улуулук болуп, жердеги Кудай болгон байлар жоюлуп, Кудай болуп алган мамлекеттер жоюлуп, бай мамлекеттер, саясатын таңуулаган мамлекеттер жоюлуп, диндердин түрүн таңуулаган мамлекеттер жоюлуп, анан бир адамга биригип, ааламда күчтөр кимге биригет? Кудайга гана биригип турган. Алар өзүнчө бийлик жүргүзгөн эмес. Ал жерге келгенден кийин анан ал эмне кылды? Адам телосун кийгенден кийин аалам болгон ааламдагы күчтөр, периште, керек болсо жини, шайтаны, эмнени жараткан болсо, аалам, жерде жашап өткөн адамдардын руху. Воздух, духов возит дегендей, анан аба аркылуу анан жаңы Кудай вирусун жөнөттү. Ал вирус болуп тиеткен. Арбайлар, ааламды күчтөр. Мен айткам, мына унсем жер оңторулуп кететкен ба, трактор айдап өткөндөй. Мунсем булутчулат экен деп. Бата берсем мамлекет өнүгөт өткен, багыт берет экенмин же соттойт экенмин деп. Турчу эмне болуп кетти? Кыйын сынган. Кудай кыйынбы? Же ошол бир экономика көтөрүп алган мамлекет кыйынбы? Же жердеги бир мамлекеттин президенти кыйынбы? Же анын саясаты кыйынбы? Көрдүңүзбү? Ошондуктан жер энеде кааласа каалабаса дагы ошо 70% адам табият ордунан жоюлат, то есть өлөт деген кеп.